Так, кадр 1, дубль 1, біз баштадық. Тарс. Эми элдер эки ойду отпайбы? Ажыраштыбы же жараштыбы деген суроо. Эми бул убакыт сааты келип атат. Ачык жооп бергенге жашоо тагдыры деген бар экен да. Анда кийинки суроо. Сүйүүгө ишенесизби эми? Сүйүү сиз үчүн эмне болду ошондо? Барбы, жокпу? Ал жакта ушул Сайкал Садыбакасованын аткаруусундагы чарманы ырдаган экенсиз. Эмнеден улам бул ырды аткарып калдыңыз деген суроо. Көбүнчө эркектер сүйүү жок, биз сени алдырбайбыз деп. Студияга куш келипсиз. Рахмат. Жүрөгүңүз бошпу? Ушул суроого жооп берип коюп кетсеңиз. Шоу программасын улантабыз. ЛТР телеканалынын теле алып баруучусу Максат Давранов бүгүн бизде конокто. Мен оюмча баардыгыңыздар күткөн болушуңуздар керек. Бүгүнкү күндөн биринчи интервью. Же буга чейин болдубу? Бүгүнкү эсебиненби? Бүгүнкү эсебинен. Экинчи интервью. Экинчи интервью болду. Мен оюмча баардыгы сиз көргөн интервью чакырып болуш керек, келип бериңиз дегендер. Албетте Бишкекке келгенден кийин баарыбыз эле сен сыяктуу журналисттер, теле алып баруучулар бири-бириз менен тилектешпиз да. Байланышып, бири-бирибизге жакшы каалоо тилектерди айтып турабыз. Анан ушундан улам Бишкекке келген болушуп, кичине маектешели, сүйлөшөлү деп анан Арсен негизи адам деле бирөө менен сүйлөшкөндө, маектешкенде иштеги бир аз жан дүйнөдөгү бир сезимдер чыгып, бир бук деп коет го, бир аз чыгат дагы жеңилдейбиз го. Анын сыңарындай маектен көп деле качпайбыз. Маектешип отурган жагат. Эми эфирде бир аз башкачараак болушу мүмкүн. Бирок көбүнчө мен жалгыз жүргөн жаман көрөм. Бирөө жанымда жүрсө, тамашалашып, маектешип, бир пикир алмашып жүргөн жакшы көрөм да. Ошон үчүн да бүгүн сиз менен ушу жарым сааттык эфирде интервьюда өткөрөлү деп чакырганыңызды жакшы кабыл алып, кубанып, сүйүнүп келип отурабыз. Эми, Максат мырза, дароо эле суроолорго өтөлү эми. Кечеги Эрни Сыдыков чыгарган видеосу бар экен, историясына киргизген. Ал жакта ушул Сайкал Садыбакасованын аткаруусундагы чарманы ырдаган экенсиз. Эмнеден улам бул ырды аткарып калдыңыз деген суроо. Эмне үчүн? Мен ошону айттым эле, Эрниске чыгарбай эле кой депчи. Албетте, ал биздин достордун шеринеси. Жакын достор ушундай шерине баштаганбыз, чогулуп, бир айда бир жолу пикир алышып, сагынычтар жазып туралы деп. Эми жакын дос болгон менен телефондон гана, Инстаграмдан же WhatsApp'тан гана сүйлөшүп калбаса, көпчүлүк учурда сүйлөшө албайбыз да. Тойлордо чогулуп калганыбыз менен ал жерде жакшы сүйлөшө албайсың. Анан бир айда бир жолу бир 6-7 саат чогуу туралы деген ой менен ушундай болгон. Мен ал жакта сиз туура айтып атасыз, Сеймик Бешекеевдин сөз оонуна жазылган, жок, оонуна жазылган жакшы айтчы мага деген чыгарманы ырдадым. Ошол Сеймик Бешекеевдин ырдадым. Эмнеден улам идея келип кетти? Кой ушуну ырдап коеюнчу деген. Жок. Жок, Арсен, сиз айтып атасыз, мен дагы кайталап коеюн. Эми жакшы ырларды ырдап отурган жакшы да турабы? Мен айтып атам, Сеймик Бешекеевдин ырын ырдадым депчи. Анда кийинки суроо. Азыркы телекөрүүчүлөр деле сиздин көрөрмандарыңыз көпчүлүктөр бир эле суроо берет да. Инстаграмдан эле карап көргөн бардыгы айтышат. Азыркы эми элдер эки ойду отпайбы? Ажыраштыбы же жараштыбы деген суроо. Негизи мен Арсен мындай суроолор бербейм деген болчу. Бирок Арсен көбүрөөк урматтуу Ньютивнун көрүүчүлөрү, Арсен көбүрөөк сиздер тарапта экен. Көрүүчүлөрдүн аябай сыйлаган, көрөрмандарын биринчи орунга койгон теле алып баруучулардын бири экен. Бул үчүн сиздер Арсенге кол чабып сыйлап койсоңуздар болот. Ошол негизи ооба азыркы учурда социалдык тармак деген ушунчалык өнүгүп, биздин жашообузга кирип кетти. Ушунчалык биз менен тыгыз болуп кеткендиктен ооба эми элден көп нерсени жашырыш кыйын, ажыраш кыйын, бекитип коюш кыйын да, баардык нерсе ачык айкын болуп калат. Анан бул сурооңузга мындай деп жооп берейин. Эми бул убакыт сааты келип атат, ачык жооп бергенге. Сиз айтып атпайсызбы? Ажыраштыбы же жараштыбы деген сөз кетип атат депчи. Келип укпайсызбы? Угуп турсаңыз, жарашты деген нерсени алып койсок болот да. Бул нерсе туура эмес кетип калган маалымат. Башкасы жакында
Instagram деген бар, анан мен сизге өзүм кабарлап коем. Ошо эфирде өзүңүздүн көрүүчүлөрүңүзгө ошол жооп анткени Instagram баракчасынан бардык түз эфирге киргенде деле сиз деле ошол эле комментарий, ошол эле сүрөттөрдү эмне үчүн бардыгын удалить этип салдың, сүрөттөрдүн баарын 300 сомго сай калдың деген суроолор келип атты. Эмне үчүн, эмнеден улам деп аткан суроолор келип атты. Балким сиздин өзүңүздүн оозуңуздан эми. Анткени биз YouTubeга Максат Давранов деп ЛТРдеги эфирлер көрөйүн дегенбиз да. Кирсек бүт эле ошол да, бүт эле ошол экен. Ар ким ар кандай ойду айтып берген экен да. Ар кайсы блогерлер деп айтсак болот эми. Эми Арсен жашоо тагдыр деген бар экен да. Анан баарыбыз деле тагдырга пешенеге эмне жазылганын билбейт экенбиз. Сиз деле, мен деле, анын ичинде көрүүчүлөрүбүз деле. Тагдыр эгер адамдын каалагандай болсо, биз башкача жашамакпыз да. Жашоо деген өзүнүн бир мыйзамдары болуп, адам ар кандай калчап турат экен да. Балким азыр менин жашоомдо ушундай нерсе болуп аткандыгы болушу мүмкүн. Бир аз тагдырга баш ийип аткан учурубуз болуп атат да. Ошондон улам менин жашоомдогу нерсени ошо сиз айтмакчы блогерлер билип билбей деле ошол болуп атпайбы? Оюнан чыгарып деле жазып аткандай болуп калышы мүмкүн да. Бирок алардын деле кереги бар экен бизгечи. Бир аз ак менен караны, жакшы менен жаманды айырмалап билгенге болот экен да. Кийинки суроого кандай суроолоруңуз бар дагы? Кийинки суроого мындай экен. Эгерде жашооңузду 5-6 жылга артка кайтарса, эмнени өзгөртөт элеңиз? Жашоомду 5-6 жылга артка кайтартса, мен эч нерсени өзгөртмөк эмесмин. Ушул бойдон эле. Ушул боюнча кетмек. Себеби Арсен, ооба, жашоодо туура эмес кылып койгон, туура эмес чечимдер чыгарып койгон, туура эмес кадамдар жасап койгон, туура эмес мамилелер болуп калышы мүмкүн да. Алар болбосо, биз бүгүнкү күнгө, эртеңки күнгө жакшы бир нерселерди пландай албайбыз да. Кечээги жаңылыштыгыбыз бизге чоң сабак, чоң турмуш, чоң тажрыйба болуп берет да. Ар бир нерсе биздин жашообузга бир сабак болуп берсе, ошо сабакты кабыл алсак, ошол нерсе сабак болгонун билсек, бул жакшы нерсе. Мен кайтарса ушул эле жашоого келмекмин, себеби мен досторум бар, жакшынакай тааныштарым бар, сага окшогон жакшы энелер бар. Анан булар мен жоготогум келбейт. Кайра ушул жашоодо келе бермекмин. Анда кийинки суроо. Сүйүүгө ишенесизби эми? Сүйүү сиз үчүн эмне болду ошондо? Барбы, жокпу? Сүйүү бар. Сүйүү бар. Сүйүү бар. Кайсы учурда? Сүйүү бар деген себебичи, адам сезимдер менен жашайт экенбиз да. Мисалы, баарыбыз эле акылга салабыз. Сезимдерге алданбайбыз деп. Көбүнчө эркектер, сүйүү жок, биз сезимге алдырбайбыз деп кое беребиз. Бирок сүйүү бар үчүн бир окуяны же бир нерсени укканда сүйүнгөнүбүздөн же кайгырганыбыздан ыйлайбыз да. Туурабы? Анан бирөө менен урушуп кетсек, акылга салабыз, теңелбе дейбиз, бирок биз сезимдерибиз кыйналып атат да, бул жактан нервтетип кетебиз, кыжырыбыз келип кетет. Мен ойлойм, бул сүйүү бар. Сүйүү болгон үчүн биз жашап атабыз, сүйүү болгон үчүн биз бири-бирибиз менен мамиле кылып атабыз. Баарын эле акылга салып эле эсептеше бере турган болсок, анда кыйналып калабыз го дейм. Мен сүйүүгө ишенем деп айта алам, сүйүү бар. Сайкалга болгон сүйүү чын эле болдубу? Эми аны убакыт саат көрсөтөт деп айтайын. Арсен, азыр мен так бир нерсе айта албайм. Эмне үчүн? Убакыт сааты келгенде, азыр мен айта атпайм, мен кайсыл ситуацияда, кандай кырдаалда, кандай жашоодо, кандай деңгээлде жеке жашоомдо да турганын азыр мен өзүм анализ бере албайм. Азыр мен мындай болуп кетет, андай болуп кетет деп айтыш деле кыйын. Дагы бир жолу айта алайм, баардык нерсе Кудайдын колунда экен. Пенденин айтканы болбойт экен. Бирок жакшы тилек жарым ырыс дейт. Жакшы нерсени жакшы тилек кылып, жакшы ниет кыла беришибиз керек экен. Ошон үчүн бардык алдыда. Буюрса кийинки маектерде, кийинки серияларда айтабыз, Сиз атайын сенсациялык күтүп атасыз керек, Бул эфирде мен мынчалык айтам, кийинки эфирде мынчалык айтып берем деп, Жок, андай эмес. Болгон азыркы ситуация ушундай болуп атат да. Эмне маселе чечилбей жатат документтер боюнча? Жок, андай деле эмес. Болгону эми жеке жашоо деген бир аз элге айтып берсең деле туура эмес болуп калат го деп ойлойм да. Ооба. Ал нерсени эми ал менин жашоом, кыйналсам мен кыйналам, сүйүнсөм мен сүйүнөм, кубансам мен кубанам, кайгырсам мен кайгырам. Ошон үчүн
Албетте мен түшүнүп атам. Сиз өзүңүз айтмакчы, Инстаграмдан, социалдык тармактардан ошо блогерлер деле балким мени сыйлаган үчүн, балким Сайкалды сыйлаган үчүн, балким бизди жакшы көргөн үчүн бир нерсени билели, бир нерсени жеткирели деп анан көрүүчүлөр деле кандай эмне болуп атасыңар деген ойлорду айтып атат да. Аларга деле рахмат. Ушундай биз ойлоп, биз менен чогуу болуп, бизге кыжаалат болуп атканда дары деле сезип атабыз. Кээ бирлер бар арасындачы, чоң гана адамдын ошол эң мындай кайгысынан бир сенсация жасай коеюн, пайда кыла коеюн деп, бият адамдын көңүлү эмне болуп атат, ал кыйналып атабы, кыйналбай атабы, иши жок да. Андай нерселер деле болуп атат. Демек, ошо дагы эле айтам, баарын убакыт көрсөтөт. Биз эми суперинфо эмес негизичи. Мага кызык болгону анткени ушунча суроолор көп болду. Ушунча сиздин комментарийиңизди баарын окуп чыктым, чын айтканда эринбей окуп чыктым да. Анан көпчүлүк ошол экен. Балким телегөрүүчүлөргө эми ошол жакка, ошол суроого, ошол жоопторду табыл деп чекит коет деген маселеде болгон да эми, ошол мааниде. Жок, негизи бардык нерсегечи адам даяр болгондо, мисалы эфирге деле, сен деле, мен деле эфирге чыгып атканыбызда, өзүңүз деле билесиз, даяр болгондо эфирге чыгабыз, туурабы? Даяр болбосок, анан эчтен бирөөнү алып келип эфирге чыгарып койсоң, ал биринчиден эл уят болуп калышы мүмкүн, экинчиден өзүнүн шагы сынып калышы мүмкүн да. Даярдап эле жөн эле сен жакшынакай экенсиң, сулуу экенсиң, чыгасың эфирге деп чыгарып койсок, туурабы? Ошол сыяктуу мен деле азыр жан дүйнөм, жашоомдо болуп аткан нерсени айтканга балким азыр мен бир аз даяр эмесмин да. Ошол убакыт сааты уже жакындап аткандыр балким. Ошондо мен айтып берейин, Анткени мага Инстаграмдан жазгансың, буюрса жаңылыктар бар деп, же ал эмеспи? Ал башка жаңылыктарбы? Жок, ал башка жаңылыктар. Ал башка жаңылыктар. Макул. Эми мен оюмча суроолорго так жоопту айттык болуш керек, буюрса кийинки эфирлерде айтылат экен. Ага чейинки суроолор. Шарга эмне жумуштар менен келдиңиз? Брекет биринчи эле. Жок, бул брекетти ошто эле койдурдум. Оштон эле. Оштон эле. Анан анткени мен эфирде Максат мырза менен кенен сүйлөгөнүн көрчүмүн да, азыр болсо кайрага эле. Бул нерсе ошол кайра эле ушул көрүүчүлөр, сиздин көрүүчүлөрүңүздү сыйлап, мүмкүн болушунча алардын жообун алып бере калайын, суроолоруна жооп алып бере калайын деп аракет кылып атпайсызбы? Анысыңардын ушул көрүүчүлөрдүн эле талабы акыркы кездери көбүрөөк көрүүчүлөр, анын ичинде көрөрмандар жазып баштаган. Мен сол жагымда тишимде бир аз дефект бар да, ичкери кирип турат. Ошол нерсе күлгөндө мондай кадр крупный алынып турганда азыр жок андай. Билинип калат да. Азыр деле бар эми, түзөтөлүп атабыз ошо. Буйрса. Анан сырткары ошол жакшы стоматологдор сунуш өздөрү жазып калышты, келиңиз биз коюп берели. Сиздин комментарийиңизден көп окуп атабыз, тишиңизге асылышат экен деп, ал өздөрү жакшы сунуштарын айтышты. Мага деле туура келди. Анан бартер немеде барып койдурттук. Анан ошол ал ошто эле коюлган нерсе. Шарга. Шерине ошол. Шерине боюнча. Мен досторум, ошто да досторум көп, Бишкекте да чыгармачылыктан тапкан досторум көп. Ошол шерине баштаганбыз. Арайын 28-inde деп, ошол кече биринчи шеринеси өткөрдүк, 2019-дагы. Кудай буйрса, апрелде мен шерине болот ошто. Бишкекте досторум баары ошко барат. Ошондой бир жакшылык, самалыктар менен келип, анан Кудай буйруп насип этип, сиз да ошол жакта ошто жүргөнгө жазып калдыңыз, эфирге келип бериңиз деп. Анткени мен буга баарын топтоп туруп келдим. Сиздин да сөзүңүз жерге калтырбай, ошо YouTube деген каналды көрүүчүлөрү көп экенин билебиз. Өзүнүн рейтингин кармап турганын билебиз. Рахмат. Ошондон улам дагы ошо баардык жумуштарды бир топтоп келип, баарын бүтүрүп кетели деп келдик. Шарга негизи келе турган эле пландар барбы? Шарга келип жашайм, ошол жакта. Бишкеккеби? Бишкекке. Негизи бул нерсе 4-5 жыл мурун менин жашоомдо өзүмдө көп пайда болгон да. Себеби ошол Бишкек шаарындагы көп эле телеканалдар иштешүүнү, эфирге чыгып берүүнү сурагандар, сунуштарын айткан. Анан ошондо мен кадимгидей ойлонгом, кандай болот барсам депчи. Анан мындай карап көрсөм, бардык эле каналдардын мүмкүнчүлүктөрү бирдей экен да. Болгону ал жердеги адамдардын каалоосу болушу керек экен. Демек, Бишкектеги каналдардын, оштогу каналдардын мүмкүнчүлүгү бирдей, көрүүчүлөрү бирдей. Демек, аракет кылып жасасак, бияктан эле чыгарабыз деген ой болду. Анан экинчиден дагы айтам, адам кайсыл жерде өзүн бактылуу сезсе, ошол жерде жашаш керек деген бар, сен туурабы? Мен ошто өзүм бактылуу сезем, мен эркин сезем. Мен Ошко барып көргөн эмесмин, чын айтсам. Ош кандай негизи сиздин элестетүүңүз боюнча? Бишкек, мен оюмча архитектура боюнча Бишкек Кыргызстанда окшош эле бир областтар бири-бирине.
архитектура боюнча. Жок, эми Бишкек албетте бул карьера жасаганга, бир секирик жасаганга, өсүш жасаганга чоң мүмкүнчүлүктөр көп. Борборубуз Ошто бекерин айтылбайт, экинчи борбор деп. Ошто деле азыр Кудайга шүгүр мүмкүнчүлүктөр көп. Ош шаары деген кандай шаар? Ош шаары деген бир меймандостуктун, бир жылуулуктун, бир токчулуктун белгиси да. Ачыгын айтып коеюн. Жердештерге салам айтып койсоңуз болот да. Ошто негизичи мындай чөнтөгүндө акчаң калбай калса делечи, бир жума деле кыжалатпай эле жүрө бериши мүмкүн да. Акча жок болсо. Ооба. Себеби өзүнчө бир ушундай бир жакшы шаар да. Акча жок болсо Ошко калдыбы? Кудай буйрса Арсенди чакырабыз. Ошко келбеген болсоңуз келиңиз, Сулаймантоону көрсөтөлү, жакшы аш басып берели, самса кылып беребиз. Себеби Ош шаарындагы көрүүчүлөрүбүздөр деле көп. Алар деле кулактандырып кылып койсок, балким бир жолугушууларды, балким бир тартымдар жасап келесиз, алгана жардам беребиз. Жакшы. Жакшы. Акырында мен алып барчылык укугуман ушул алып барчу экениммен пайдаланып Арсенге бир суроо бергим келип атат да. Себеби ушул кыргыз телекөрсөтүүсүндө, кыргыз телевидениясында, ушу кыргыз телесинде Арсен Султанов деген өзгөчө бир идеяга бай, бир чыгармачылык жан дүйнөсү толгон жакшы бир теле алып баруучу пайда болгондон бери өзгөчө кыздардын арасында бир өзгөчө карачы мына жылмайганың менен канча көрүүчүлөр дарбап болот. Ошо өзүнүн жалпы көрүүчүлөрдүн анын ичинде көрман кыздардын суроолорун топтоп берип коеюн деп атам. Мына сага. Студиябызга куш келипсиз. Рахмат. Жүрөгүңүз бошпу? Ушул суроого жооп берип коюп Сиз муну бир сааттан бери ойлонупсузбу ушуну? Ошондо ойлонуп. Программабыз кыскарып бара жатат. Жооп берип койбойсузбу? Эме, жакшы суроо, албетте. Суроого жооп берген кыйын турбайбы? Ооба. Жакшы суроо экен, албетте. Не деш керек ошондо? Жүрөк бош, э? Жүрөк бош. Демек, Султанов Арсен деген Инстаграмда катталуучулар ошол жакка кирип туруп, ушундай бассаңыздар бүт маалымат чыгат, ошондон личкасына жаза бериңиздер. Эгер номер керек болсо, мага жазсаңыздар мен алып берем. Рахмат Арсен. Марат мырза, чоң рахмат. Кудай буйрса жакшылыктарда, эфирлерде көп жолу көрүшөбүз деген ишеничтебиз бар болду. Сизге чоң рахмат. Бизде конокто ЛТР телеканалынын супер теле алып баруучусу Максат Авранов жана мен Арсен Султанов. Биз коштошпой турабыз. Себептен бизде кийинки мейманыбыз бар. Ага чейин азыр мыкты клип. Дал ушул клиптен кийин кийинки мейманды тааныштырабыз. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Бар болуңуздар.